азыркы учурда Арал шаарындагы жайгашкан базадан чыгып Актөбө шаарын көздөй жолго чыгышты. Кошуна Казакстандагы суу ташкындан улам Кыргыз тарап жөнөткөн гуманитардык жардам бүгүн Актөбө облусуна багытталды. Буга чейин күрүч, кумшегер, кесме, таттуу азыктардан баштап кийим-кече, электр жылыткычтары, төшөнчү жана чатырлар жүктөлгөн 15 фура жөнөп кеткен. Assalamu alaikum baalarlar, sayısında kıymetli Kırgız elbe bir toğandadan Қазақстан Ақтөбе қаласына көмек. Кыргызстандан суралар кетип атат. Интернетте Боордош эл жардамды кызуу талкуулап, ыраазычылыктарын айтышууда. Жекшембиде болсо Кульсары шаарында 2 кишинин сөөгү табылган. Учурда 72 миңден ашуун адам коопсуз жактарга көчүрүлдү. Атырау, Актөбө, Акмөлө, Кустанай, Батыш Казакстан, Павлодар облустарында 3,5 миңден ашуун жер үй, 600гө жакын короо жана 1800дөн ашык дача жайлар суунун алдында калды.